Tamam, korkmadım da. Aytып берем. Ben kettim. Gülnaz Çınыбек kızı bir ile ırdı-ırdап, ito başka ile bir Kazak ırını kotorup ırdап. Ne adatım var. Кайдасың? Саған. Жоқ, эми. Жоқ, мына жерде агыл. Assalamu alaikum dostlar. Mактаныш эмес го, өзүңүздөр байкап тургандай, мактаныш эмес го, долбоору күндөн күнгө чоңоюп баратабыз, өнүгүп баратабыз. Эми бүгүн биз өзүңүздөр байкап тургандай өзгөчө сонун атмосфера, өзгөчө бир жарыктык, башкача бир ой пикир, жаңы ой сунуш конкурстар менен Борбор калабыз Бишкек шаарына келдик. Бүгүн да болсо сиздер үчүн өтө алдыда кызыктуу маектер, кызыктуу оюндар күтөт. Мактаныш эмес го туугандар, биздин передача буйруса болуп кеттик. Биздин передачанын демөөрчүлөрү пайда болду. Спонсорлор деп коет. Андан тышкары мактаныш эмес го, алдыңыздарда көрүп тургандай эле бул кукуруздар. Эми достор, мындай булардын форматы ушундай экен, ушул нукка түшүбүз керек экен. Анча-мынча өзүбүздөн чыгып кетсек айып этпеңиздер. Алдын ала кечирим сурап коеюн. Өзүм эркин сезип. Бул биздин мактаныш эмес го, биздин күйөрмандарыбыз ушунчалык жакшы, ушунчалык бизге дем күч берет, бизге колдоо көрсөтөт. Комментарийибиздин биринде дагы жаман ой пикир жазган адам жок. Баары бул эми бул долбоор, бар жагы мындай юмор катарында баары туура түшүнүп, бизге жаланганы алга, ушуну токтотпогула деп, ушу күйөрмандарыбыздын берген колдоосу, комментарийси менен биз дагы да өнүгүп атабыз. Сиздерге чоң рахмат. Мактаныш эмес го, мен булар экөөнө окшоп актанбаймын, только мактанамын. Эң башкысы айтып коеюн дегеним, мына Гүлназдын чыгармачылык жашоосунда ушул күнгө чейин эми мактаныш эмес го, бир дагы жаман комментарий жазган болбоптур. Мен кече издедим, аябай издедим. Instagram баракчасын, YouTube дегиле ошол жаңы Одноклассник, о Mail.ru-сунда чукулап чыкты да. Мактаныш эмес го, буларга караганда Mail.ru-да деген адам да. Каяктан билип чыгып жүрөсүз? Билбейм, мен. Мактаныш эмес го, бул передачанын автору Актилек болсо дагы просто көркүн мен ачам да, Гүлназ, ошон үчүн чакырып мындай кылбайм да. Кана эми? Очередь санам, бир мактанчы мага окшоп. Жок, мындай койлу, биздин башка демөөрчүбүз менен тааныштырып коелу. Айтып кеткичи. Достор, башка демөөрчүбүз 3-7 кукуруздары, атына заты жарашкан, даамы сонун 3-7, белеги сонун 3-7, аты сонун 3-7. Бул эң негизгиси Гүлназже, бул продукция өзүбүздүн Кыргызстанда иштеп чыгарылат. Өзүбүздүн Кыргызстандыкы, өзүбүздүн патриот агаларыбыз иштеп чыгат. Буну мактанышыбыз керек, башка өлкөлөргө жайылтышыбыз керек. Биз Кыргызстан деп ушу кукуруз аркылуу таанылып кетсек. It's a beautiful кукуруз. Мактаныш эмес го. Походу мен англисче билем дегендей кылып өткөн. Мындай англисче сүйлөп ушундай деп. Чыгарыш керек деген эми. Силердики американецтер да көрөт деп уктум го. Мактаныш эместер, американецтер, сиздер болгону мына МКСке учуп кетасыңар, а биз уже кукуруз чыгарып атабыз. 3-7 деген. Мактаныш эмес го. Как она есть да? Анан бир жеп көрбөйсүзбү? Ооба, жеп көрсөзүз. Сезип калдым, уже жутуна баштадыңыз. Дагы бир жолу айтып кетейин, Гүлназ дамын таткыча, мына бул кукуруз 3-7 деп аталат, түрлөрү көп. Мондай кара адамдарга атайын шоколадныйлар чыккан, аппак адамдарга, мондай аппак бети жарык адамдарга ушундай кукуруздар бар. Түсүнө, затына жараша кукуруз бар. Ошону айтып коеюн. Мактаныш эмес го, бирок Кыргызстандан мындай кукуруздар чыгып калыптыр. Мен азыр дагы татып көрүп атам. Силер передача башталганда жейсиңер, ата эме эмоцияга чыкпагат дедиле го. Мактаныш эмес го мен. Мындай кандай бир буга чейин деле башка кукурузддар жеп көргөнсүз да туурабы, чет өлкөдөн чыккан. Бул эми бизде канча бир топчул болду, иштеп баштап чыга баштаганына. Ушул эми өзүбүздүкү кандай экен, сен башка өлкөлөргө караганда мындай айырмасын байкай алдыңызбы? Айырмасы дароо эле байкалды. Баягы эми биздин үйдө жаш балдар көп, кукуруз жегенде привкус деп коет го. Ошонусу кыргызчасы. Даамы анан кийин мактаныш эмес го, мен просто орус тилинде, кыргыз тилинде жакшы түшүнөм. Жок, мактаныш эмес го. Кыскасын. Жана
Карасам передача кылып жагытат деп. Сен мондай кылайлы, мына пакта коюн токтотойлу дагы өзү мактансын бир. Ооба. Ата биз эле мактап атабыз, Гүлназ отуруп. Биринчи. Ооба, мен ошондойм, кыйраттым. Өзүңүздү мактаңчы, канчалык деңгээлде мактай алат экенсиз, өзүңүздү канчалык деңгээлде жакшы көрөт экенсиз. Байкайлычы. Кайсы тарабынан мактайм эми? Жакшы тарабынан да мактаң да. Мен дүйнөдөгү эң бай адаммын деп айтам. Өтө катуу кетпеди. Анткени менин эң биринчи эле мактана турган, албетте силер үчүн деле, баарыбыз үчүн үлгү ала турган, мен сыймыктана турган, кайсы жерге барсам, алар жөнүндө мен уксам, дайыма мактанам, сыймыктанам, ошондой ата-энем бар. Эми Гүлназ мондой да, мен сага бир кандайдыр бир пример келтирип берейин. Ошонун артынан сен уланып кете бересиң, Мисал үчүн, мактаныч эмес го, урматтуу теле көрүүчүлөр, достор, туугандар, биздин көрүүчүлөр, Гүлназ Чыныбек кызы анча-мынча мисал үчүн ырчылар 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдап кызмат кылып келип, элге таанымал болбосо дагы, Гүлназ Чыныбек кызы бир эле ырды ырдап, ито башка эле бир казактын ырын которуп боп кеткен да мына. Жок, өзүнүкү болсо дагы майыл деп, Башка бирөөнүн ырын Ош Бишкекте жок деп, боп кеткен, элге аябай таанымал болуп кеткен. Уялган мен болуп кетип алып. Ушунун артынан мисал үчүн Гүлназ, мына ушунун артынан эми мактан да, мисал үчүн канча акча иштедиң, гонорарың канча. Эң нерсе бизде акчадан мактан, акча жөнүндө бир аз билишибиз керек. Ошого секин өзүңүзмындай бирок кыска убакыттын ичинде канчалык. Негизи буга чейинки интервьюларда да гонорар, анан ушундай акча жөнүндө суроо берилет эле, бирок эч бир сумманы айтпайт элем да, мактаныч эмес го. Баары айтпай атат, бизге эмнеге бир айтып жүрөт? Мактаныч эмес го, бетибиз, жүзүбүз жарык, камерабыз таза адамбыз да. Жок, эми себеби кантсе дагы ошол тапкан акчаны кээ бир карапайым эл бир айлап табышы мүмкүн, туурабы? А кээ биркилер үчүн акча деле эмес дегендей да, мындай. Иштебегендер вообще таппайт. Ошон үчүн мындай этикага жатпагат деп айтчу эмесмин да, анан силердики эми эл туура түшүнөт. Ачык болуш экен да, эмен форматы ушундай экен, Көрөрмандар туура түшүнөт. Аз көрүп атат, канча дейт. Анда баштай берейин да. Азыр кагазды кармама, онда отурушат. Канча жазат экен, жазайлычы мен деп. Анда баштай берейин. Жазгыла деп койсун. Ошол эле кайда ырдан баштай турган болсок, ушул сөздү чындап эле мен дагы мен сыйлаган эжекелерибизден да угам. Пешинден аябай жакшы ыр жазылыптыр. Ал болгонду да өзүнкү эмес, бирөөнүкүнөн фото. Аны сага жазгандай эле болду деппи? Ошол жакта отуруп сага жазып тура бир казак деп. Казак. Ошол менен эле кадам таштадым, анан мен өзүм деле күткөн нерсем чынындачы. Ошонун аркасынан эле интервьюларга чакырылып, ошол ырдын аркасынан баандай скандальный нерселер болуп, андай пиарларда атайын жасашат экен го кээ биркилер. Анан меники өзү эле ошондой болуп кетти да, анан тойлорго чакырылып эле. Мен өзүмдечи уктап турсаңыз эле жүздө болуп кеткен сиз экенсиз да. Анчалык эмес. Кеч студияга барып, Ош Бишкекте жок. Ушуну чыгарып көргүлөчү, мен эс алайын, эртең келем деп келишебиз деп адамдар. Бай Гүлназ же сүрөткө түшүп албайлы, интервьюга келип. Мен башында өзүм деле ишенбей жүрдүм. Силер экөөң таанышсыңар. Жаман көп сүйлөйт экенсиң. Жөн турсаң сөз берсин. Неме? Ошо тойлорго барганда Гүлназ Чыныбек кызы дегенде мындай көрүп тааныбайт эле андачы, анан мынтип ырым башталганда эле баягы телефондо чыгарып, сүрөткө түшүп, видео тартып атса, мен чын эле менби депчи. Ошону деп кетиңизде чымчып мен жок, чындап айтам, бул мактаныч эмес го, бирок чындап ушундай да. Мен мындай өзүм ишенбей, мындай мындай мен ырчы болуп кетти, окшойм ошонча депчи, ушундай ошениялер болуп жүргөн да. Ушул ырдын артынан, ушул именно ушул ырдынан мен азыр айттым го, даже өзүңкү эмес, бирок болуп кеткенсиң депчи. Бирок действительно мактаныч эмес го, болуп кеткенсиң да ушул ырдын артынан. Канча деген суммада акча таптың. Эми бир ай, там 10 күнбү же бир жыл ырдадыңбы, там разницасы жок. Именно. Бул ырды мен ошо кадам таштагандан баштап бүгүнкү күнгө чейин барган жеримде ырдыбай койгон неме жок да. Ооба, мага акы төлөп чакырган жакта кайдан наоборот барган жерде 2, 3, 4 жолу ырдаткан да учурлар болгон да. Ошонун общий бюджети примерный бар? Общий бюджет эми мен бүгүнкү күнгө чейин башка эч кандай мындай булагым жок, только ушул ырдын аркасынан келип. Айтырым. Не уяласың, айтыр, мактаныч эмес, мындай банкта счетум бар, мактаныч эмес. Айтпаша десең. Кайдасың деген ыр Гүлназ Чыныбек кызына канча сом алып келип берди деп. Эртең интервью болуш керек да? Анан интернет булактарына да айтып коюш керек, биздин сайттан алып башкача бир маалымат кетирбеңиздер. Ошентпеңиздерчи, пожалуйста. Именно башка адамдарга ушул эле жерин алып
коет экен дагы, Гүлназ Шыныбек кызы $155,000 таптыбы деген жерин алып туруп башкача коет. Неге бул мындай деп башка ой пикир кетип калат экен. Ошондой кылбаңыздар, сураныч. Канча сом? Мактаныч эмес го. Канча сом келди, кайдасыңдар? Эң жакшы адамдар. Чындап эле эсептебедим да. Эми примерно айтыңызчы, примерно мынча. Хорошо. Ошонун артынан телефон алдыңыз турабы? Ага чейин айфонуңуз жок эле. Жок эле. Азыр деле айфон жок. Samsung болчу. Машина алдыңыз турабы? Автоунааңыз барбы? Машина ала элек, машина алайын деп чогултуп атсам, машинанан ашып кетти эле. Машинадан ашып кеткиле дейт эмне кылсыз? Машина алайын деп акча чогултуп атса, акча ашып кетти да гана шай үй алайын. Машинадан кичине эле ашканда үй келбейт калды. Элдер аракет кылып мактанса, сен башкача мактанасың го анда. Ачыгын эле айтып мындай. Телефон алайын десем, Ашып кетип машина машина акча болуп калыптыр. Машина базарга барып машина алайын десем, үйгө ылайык акча болуп калыптыр. Үй алайын десем, депутат болуп атат, ошо эмес тең деп. Үй алайын деп атам, үй алайын десем, просто депутат болуп калат окшойм деп. Акырында. Айтыңыз. Эми Мактанчы өлөм кетсин. Чындап эле да, мындай просто. Үй алганса, үйүңүз бар. Үй оштон алган эле, манан. Бишкекке келдиңиз. Ошо. Ошо акыркы күндөр көрүнмөй калчу. Агар-көңүз күп болсун, майлы сүт болсун, бизге дагы жоксун. Оштон үй алайын десем, акчам көбөйүп кетип Бишкектен. Бишкектен эм алайын десем, Мексикадан бир комнатага жетип атат деп кой. Ачыгын айтайын. Же айтып кое берсе болобу ошто да. Айтыр. Же оштогуну сатып, анан эми көбүнчө чармачылык боюнча Бишкекте көп жүрүп калганга байланыштуу. Мактаныч эмес го. Бишкектен да үй алышым керек экен деп анан негизи алышым керек экен деп туруп алып койсуң. Жо башкача мактанат экен. Элизден айлансак болот, ушул жерден пайдаланып. Мактаныч эмес го, бирок элиз чындыгында эле ырчыларды багат экен. Канчалык мээнет кылсаң ошол кайтат дегендей. Ошо Бишкектен ак өлүү болуп калдым. Бир күндө канча тойго чейин жетишесиз жана ошол канча тойдон канча сом акча табасыз? Мен коркуп атам да. Коркпой айта бериң эми. Эмне ал акчаны тойгомдун договорлор менен сүйлөшүп алгандан коркпогон эми айткандан коркпойсузбу? Жо сен. Ай койсоңуз. 7 той эми ар кандай суммада. Анан бирок андан да көп тапкан учурду айтайын, ал эми количество той боюнча. Неме Москвага баргандагы гонорарым эң кымбат гонорар болгон. $1000 алган элем да, ошону айтып коеюн. Тойдукун айтып коерсизчи, 7 күндө канча сом тапкансыз? 7 күндө эмес, бир күндө 7 тойго барып. 7 тойдо айтып канча таптым эле? Эми да 50.000ге жетпейт. Канча эми примерно? 40.000ден ашык болчу, 50.000ге жетпей. Гонорарың айт. Гонорарбы? Точкага келели. Мындай орточосун айтып коеюн, мындай орточо. Жок, Ошко барсаң канча? Мисалы үчүн Бишкекте канча гонорар? Негизи мындай да, мен Ошко дагы Бишкекке дагы мындай тең, өзүм көбүнчө Бишкекте жашап туруктуу болгон үчүн, эгер Бишкекте жүргөндө Ошко чакырса, үстүнө неме кошулуп, туда обратно билеттер кошулуп, айтылып калат да, а так эки шаарда тең бирдей эле гонорар. Канча сом? Мисалы бир тойго? Так. Орточо менен $200 деп коеюн. $200, ооба. Бул орточо анан кийимге көбүрөөк басым жасайсыңар. Ошол чыгармачылыкка аралашкандан берки эң кымбат алып кийген кийимиңиз канча сом болду? Эң кымбат алып эмес, эң кымбат тиктирип кийгем. Клипке мына деген клибиме. Мен деген көйнөгүм дегениңиз? Ооба. Ошол көйнөктөрүңүздүн арасында эң кымбат көйнөк? Ошол клипке көйнөккө кеткен расход $1000 тегерек болгон. Ошол клиптериңиздин ичинде дагы өзүңүзгө бир өзгөчө жаккан же бир өзүңүз сценарий кылган бир клибиңиз болот. Ошол жакшы көргөн клибиңизге жана эң кымбат клибиңизге дейин мындайча айтканда, бир клипке канча сом акча коротконсуз? Эң кымбат клип буюрса, негизи мен барлык клиптеримди жакшы көрөм, мактаныч эмес го, баарыма көңүлүмө жагат. Мен бирөөсүн жакшы десем, азыр үйгө барсам алар таарынышат да. Клиптеримчи, мен клиптерим менен жашайт экенсиз да. Азыр кайдасыңды неме деп койсо, кайдасың үйгө барсам, жүргөн болот. Көрдүңөрбү? Эжем жок, мен мындай оюмда мен сүйлөшөм да, мен ушундай адатым бар. Ыраазычылык айтып турам мындай.
Клиптерге кайдасың? Саған. Жок, эми. Жок, мына дүниеде ак эле дуалда. Жок. Кухняга кирип кайдасың? Жок. Сага ыраазычылыгымды билдирем. Сенин артыңдан мен ушундай үй жайлуу болуп калдым. Дагы неме клибиңиз бар? Мына деген. Мына мен iPhone алдым, мына клибим. Мына үй алдым, мына Жок, ошо iPhone алдым, клипке. мына. Жок. Короче, бүгүнкү передачанын эң жарган жери ушул болду. Мактаныш эмес го, мен башка артисттерге караганда клиптер менен сүйлөшпөйм. Бул клиптер Мен кеттим. Жок, эми просто биз эми жакшы мындай юмор жагында боюнча сиз туура түшүнүңүз, бизге капа болбоңуз. Мактаныш эмес го, бирок мен ушундай горячий балам да, мен жанында любой келет ана. Ооба деп токтотуш керек, да кыскасы ооба десең, а. Давай. Ача мен кукуруз жеп турайын. Кукуруз жеп туруңуз. Гүлназия, эми бизде туура түшүнүңүз, капа болгонсуз, эми биз ушу юмор жаатында болгон үчүн. Просто жана ар адамдын жан дүйнөсү ар башка го, эжекебиздин жан дүйнөсүн айтып атат да азыр ачык мындай. Биздин передача. Кукурузга дагы бир аз жакшылык айтып коюңуз, Иван чеп отуруп. Жеп атып, Бизди тойгозуп атасың, сага рахмат Кукуруз. Между прочим, бул мактаныш эмес го, бул бирок мындай дүйнөлүк философияда бар. Канчалык көп шүгүр айтып, канчалык ыраазы болсоң, көкмелер деп атат. биздин динибизде дагы аябай көп мындай динин таркалган бул түшүнүкчү. Ошончолук берет да Кудай. Жана байкем Эң сон. Аябай сон. Мен айтпай калдым го кымбат. Кстати, айткан жок клиптин качан. Клиптен, биз жана жан дүйнөңүздү айтыңыз, клип. Кудай буйрса, мына кыска бир сүйлөө менен бардык клиптерин жакшы көрөм, бирок эң кымбат көп расход чыга турган клип жакында чыгат. Скоро деп койдуңуз го. Жок, $5000 көп акча кетти. Эң тоотор жерин айтайын. Seni unuttum, çıktı güllük gün, özgürdü rasbari. Gülnazия биздин өзгөчө, биздин башкы демөөчүбүз, 3-7 кукуруздары. Бунун өзгөчөлүгү мондай чоңдору бар. Бул чоңдорунан көгүнөн балдарга оюнчук чыгат, кызылынан кыздарга оюнчук чыгат. Анан мондай шоколадный бул жакта мен жакта тургандай жана мондай өзүнүн максат акебиз окшогон ак кукуруздар. Бул жалпы 3-7 компаниясынан сизге белек, үйүңүздөгү жаш инилериңизге татып ала барыңыз. Бул белек сизге. Чоң рахмат. Алдыда кайсыл ырчыбызды же болбосо кайсы бир өнөр адамын чыгарышыбызды эгерде кааласаңыздар биздин Асад Production каналына катталып, коңгурокчону басып, кирип комментарийибизге жазсаңыздар, сиздердин жазган комментариңиздерди сөзсүз эске алабыз достор. Мактаныш эмес го, бирок программабызда мына акырындап акырына келип чыкты. Бирок мен абдан кубанычтамын. Бүтүп аткан. Мактаныш эмес го, бирок 1 саат кантип өтүп кеткенин билбей калдым ага. Биз жалпы биздин колдоочуларыбызга дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле Бишкек шаарында бүгүнкү күндө бизге өтө чоң салымын кошуп, жардам берип жаткан Некрасова Лев Толстой кесилишиндеги Чуйгун чайканасына бизге тамак аш жаатынан карап берип атат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Эң сонундан эң мыкты ашкана. Эми коштошобуз. Мына биздин мен үйүм жанындагы Royal резиденцияга кош келипсиз. Жакшы барыңыз эми акчаңыз. Главный биз айтып коеюн, биздин главный спонсорубуз бул акча. Дайыма акча болуп жүрөт. Мына сүйлөшкөндө эле. Стоп, мына баягы сиз сүйлөшкөн гонорарыбыз алып кетебиз. Мына $60 давай. $1000. Мактадымбы? Жакшы мактандымбы? Чөтө. Бир $200 кайтсаңыз жакшы болот. Ооба, камера есть. Кандай болду да? Доля таштайсыңдар, туура? $200 кайтсак. $200 дейсиңби? Сизге 200 ма, 200, 100 дейді. Мактаныш эмес. Мактаныш эмес. Бирок мактаныш керек.